Расмий эмес маалыматтарга таянсак, Америка Кошмо Штаттарынын аймагында 50 миңге жакын кыргыз жашап иштейт. Алардын басымдуусу Чикаго, Филадельфия, Нью-Йорк шаарларында. Ошондой эле Вашингтондо дагы жашаган кыргыздарыбыз бар. Американын борборуна жакын Батыш Вирджиния дагы Чарльстаун шаарында жашаган Жаңыл Докторова эжебиздин үйүнө бүгүн биз конокко келип, эжекебизден Америкадагы жашоо тууралуу маек алууну чечтик. Жаңыл эже, Америкага кандай келип калдыңыз? Анан канча убакыттан бери жашап атасыз? Америкага келгениме 10 жыл болду. Америкага мен американец жарымына турмушка чыгып келгем. Америкага келгенден 1 жылдан кийин менин жолдошум өтүп кетти. Ошондон баштап эле өзүм иштеп, тиричилигимди кылып келатам. Америкада жашаган кандай, мисалы үчүн биз Америкада жашоо окумуш сонун, аяка барсаң эле акчалар жаап аткандай сезилет. Акча жамгыр жаагандай сезилеби? Ооба. Сиз мына башында жеңил эле келиптирсиз да, анан бирок 1 жыл убакыттан кийин жолдошуңуз каза болуп, жолуңузду өзүңүз жалгыз улашыңыз керек болуптур. Кандай кыйынчылыктар болду? Кантип көнүп кеттиңиз Америка коомуна? Көп кыйынчылыктар өттү башыман. Мен жаңы келгенде бул Американын закондорун түшүнгөн билбечимди да. Жолдошум кылчу баардык иштерибизди, банковский счетторду баардыгын, жумуштарды, документация менен жолдошум заниматься этчү. Жолдошум өтүп кеткенден кийин баардыгы мен өзүм башыма түштү. Мен көп кыйын эле болду, бирок мен көп нерсени үйрөндүм. Америкада адамдар абдан кичипейилдүү келишет. Биз ошо жолдошум экөөбүз Америкага көчүп келгенде, ошо Техаска келгенбиз биринчи. Техаста 5 жыл жашадым. Ошол жерден биз үй жилье снимать эткенбиз. Ал немкадан Петра и анын жолдошу, кстати, Петра Кларк и жолдошу Росс Кларк. Ошол адамдар мага абдан көп жардам беришти жолдошум өтүп кеткенде. Документтерди жасашканга жардам беришти. Мен бирок көп нерсени үйрөндүм. Көп кыйынчылыктар башыман өттү. Бирок ошол кыйынчылыкка карабай, мен жасашым керек, мен жетишишим керек, мен баламды чоңойтушум керек, балам бутуна тургузушум керек. Керек деген сөз менен ошондой турмушка жеттим. Ата энем мамам болсо Кыргызстанда жашайт. Карабалтада, ага дагы поддержка кылганга старайбыз да. Буюрса ал картайып калды деп, айылдагы үйүндө кышында от жакпасын деп, мама квартира алып бердим Кыргызстандан, Карабалтадан. Кышында келип ошол жака жаша деп. Мен колубуздан келип турса жардам бересиң да, биздин кыргыздардын баары эле бул жака келип, сен айткандай, зарабатывать этебиз, тырышабыз, анан үйгө Кыргызстанга акча салып, ошолорго жардам бергенге аракет кылабыз. Бүгүнкү күндөгү жашооңуз тууралуу айтып берсеңиз. Азыр ушу Чарльстаунда жашап атасыз. Бир уулуңуз дагы бар экен. Ооба, бүгүнкү күндө жашоо турмушум абдан жакшы, Кудайга шүгүр. Уулум бар, уулум школду бүттү, 20-га буюрса 20-га чыгат быйыл. Ал дагы ойлонуп атат эми, школду бүткөндөн кийин 1 жыл мага 1 жыл эс алайын деди, ал эс алды. Бирок балам да кыйнаган болбойт экен. Если мен аны кыйнап колледжге өткөзүп койсом, ал профессияга жакпай калса, ему придется переучиваться. Ошондуктан баламды айттым, өзүңүн выборуң менен каалаган колледжиңе бар деп. Буюрса, быйыл жайдан, күздөн баштап колледжге барайын деген ой бар. Бул жер 3 штаттын кесилишинде жайгашкан. Батыш Вирджинияда, Вирджиния, анан Мэрилендте. Вашингтон ДСге чейин бирге 1,5 часа. Бүт башка штаттардын чоң шаарларына абдан жакын да. Ой, жазында баардыгы жапжашыл, природасы абдан, жаратылышы абдан красивый. Силер еще көрбөй калдыңар жакшы. Мен силерди Харперсбергиде алып барбай калдым. Эликтер жолго чыга алышат. Потому что только айтпайм, биз сезон охотада эликтерди өлтүргөнгө болот. А так аларды дагы тийгенге болбойт. Поэтому муну кара, өтө старый дом такой. Бул банкын карабайсыңарбы? Бул банк. Көрдүңөрбү кичинекей банкын? Жок, бул жакта дагы банктар бар эми немесинде, центринде. А бул болсо чет жакта кичинекей банктар.
Өтө бийик имараттар жок, потому что бул кичинекей таун считается же. Деревня. Бийик имарат эмес, даже казино өтө неме эмес да, мындай. Казинода канча уровень бар? 1, 2, 3 уровень. Бул болсо ошо Чарльстаундун немеси, маленький таун-холл. Муну көрүңөр, абдан очень старый дома. Ооба, элдер жашайт. А бул зданиялар, бул банк. Жок, церковь эмес, банк ал жердагы. Неме деп коет, сот деп коебу орусча. Корт бар го неме. Мына бул жер почта, банки, анан оперный неме бар бул жер. Ооба, кичинекей театр бар. Ат чабыш кылган жер. Ошо бул казино илгери көп жылдан мурда неме ипподром болуп ачылган экен да. Только аттарды ат чабышат, аттарды карашат, өздөрүнүн аттары дагы бар. Андан кийин болсо кошо башташкан да, жанагындай казинонун эти настольные игры, эти машинки. Чарльстаун аябай кооз шаар экен. Анан тоонун үстүндө деп койсок да Ооба, тоонун үстүндө шаар. Бул жакты тандап жашап калдыңыз. Ушул штат, Западная Вирджиния, Чарльстаун, мага Кыргызстан напоминать этет. Тоолуу, ушундай природасы дагы абдан Кыргызстанга окшош. Көп бак-дарактары, мындай чөптөр бар да, биздикине абдан окшош. Природасы, кстати, то, что бул жерде 4 сезон бар экени, тоже мага абдан жагат. Биздин Кыргызстандыктай эле кыш болот, бирок кыштагы эми Кыргызстандыкындай көп кар жабайт, но в принципе кыш болот. Жазында мына азыр көрүп атасыңар, баардыгы гүлдөп баштады. Тоже биздин Кыргызстанга окшошпойт. Тоолорду көрдүңөр го өзүңөр жолдо келатканда. Билбейм, абдан жакшы. Адамдары да жакшы. Чоң шаарларга караганда бул жерде жашоо оңоюраак. Кыргыздар келип алып эле көп, кстати, неме ошибка кылышат да, чоң шаарларга келишет. Чоң шаарларга келип эле ошол жерде иштейсиз. Ал жакта жилье кымбат болот. Ал жакта жашоо кымбат. Бул Америкада ар бир шаарлардын мындай уровень жизни бар да. Ошого жараша зарплата төлөнөт. Ошого жараша үйлөрдүн баалары, продуктунун баалары баардыгы тең уровеньне жараша болот. Чем больше шаар болсо, чем дороже жашоо ал жакта. Мындай кымбат жашоо. Чем кичирээк шаар болгондо ал жакта арзаныраак болот и продукты питаниясы жашоо арзаныраак болот. 16 жашынан бери самостоятельный, өзүнүн кирин өзү жуйт, өзүнүн комнатасын, өзүнүн туалет ваннасын жуйт, чын өзүнүн оокатын өзү кылат. Потому что айтып атпайбы, Америкада келгенден бери биз бат тамактанганда үйрөнүп калдык. Биз полуфабрикаттар көп алабыз, замороженный вещилерди. Ошолорду эле сразу духовкага салып, тостерге салып эле бышыра коебуз. Көп Кыргызстандагы 5 бармак жасап, плов жасаганга убактың жетпейт. 2 күн бош болосуң, ошол 2 күндүн ичинде көп нерсени кылышың керек. Врачка барасың, үйүңдү карайсың. 2 күндүн ичинде ошол тамактын баарын жасап, бир неделяга жасап кое албайсың, правильно? Үйдө айтып калдыңыз, биринчи келген Кыргызстандан келген конокторум силер болдуңар, анан биринчи жолу интервью берип атам деп. 10 жыл кантип өзүңүзчө жашадыңыз? Кыргыздары жок жашай албайт го? Жок, кыргыздар болот. Ооба, мен, кстати, сестренкам жашайт бул шаарда. Мен ошолдуктан Техастан бул ушу Чарльстаунга көчүп келгем. Ошол мен сиңдиме жакыныраак болоюн деп. Эжем жашачу мурда бул жерде. Эжем картайып, где-то 73-кө чыкканда Кыргызстанга кеттим, мен Кыргызстанга барайын эми деп. Кеткенине бир 2-3 жыл болду. Ошол өзүбүздүн семьябыз менен эле жашайбыз ушул жакта. Менин балам бар, анын кыздары, балдары бар, семьясы бар. Силер биринчи конок болуп келдиңер менин үйүмө Кыргызстандан. Гүлмиранын аркасынан менин классташым. Кыргыздар чоң шаарларды эмес, ошо кичинекей аймактарды, кичинекей шаарларды тандаса деп айтып койбодуңузбу? Ооба да. Анан бул жакта анын эмне артыкчылыктары бар, анын эмне кемчиликтери бар? Жашоосу арзаныраак болот жакын баштаганда.
анан английскийди билиш керек. Английскийди билсе кичирээк шаарларда бутуна туруп кетиши баатыраак болот. Бул жерде сага айткандай эле комьюнити колледждер бар. Даже английский слабый болуп келсе дагычы, бул жака английский мындай на начальный уровне болсо, бул жака келсе да ошо колледжге барып бесплатный, анан платный курстар бар. Ошол жактан барып английскийди үйрөнүп, иштеп жүрүп эле курска барып английскийин подтягивать этсе болот. Миграция бизде чоң көйгөй болуп атпайбы? Эми албетте тиги ар ким өзү каалаган жерде жашайт, бирок миграциянын артынан мисалы Кыргызстанда көп аялдар сыртка чыкканга аргасыз, балдарын калтырып же болбосо үй-бүлөлөрү бузулуп, ушундай проблемалар болуп атпайбы? Америка аялдар үчүн кандай экен? Америкада аялдардын укугун абдан коргошот. Биринчи балдардын укугун коргошот, экинчи аялдардын укугун коргошот. Ооба. Анан биздин кыргыздын кыздары, келиндери абдан эрктүү келебиз да, күчтүү келебиз, тырышчаак. Биздин кыргыздын кыздары кыйын. Чын бул жакта көп кыргыздын кыздарын да көрүп калам, Чикагода да кудачаларым жашайт, ошол жака свадьбага барганда көрүп калам, биздин кыргыздын кыздары кыйын болушат. Көп нерсени добиваться этишет. Кыргыздын даже турмушка чыгып алган, бул жерде турмушка чыккан кыздар бар, келиндер бар. Алар да үйүнө отурушпай, кичинекей балдары менен дагы окушуп, профессия алышып иштешет. Английскийди үйрөнүшөт. Мен общаться эткен кругтагы кыздар, кыргыздын кыздары, келиндери өтө эрктүү, өтө кыйын. Жашоодай кантип айтам, Кыргызстанда ошондой болуп калды деп эле колдорун түшүрүп отуруп калышпайт да. Они стараются добиться многого, лучшей жизни. И балдарына да ошону каалашат. Биздин кыргыздын кыздары менен сыймыктанат. Өскөн жериңди сагынасың, тилиңди сагынасың, ошол культурасын сагынасың, баардык көп нерсе жетишпейт. Тамагын сагынасың, көп нерсе жетишпейт. Ошондой, кстати, бир 2-3 жыл, даже 5 жылга чейин барат. Менин даже балам азыр канча жылдан бери бул жакта дагы все равно Кыргызстан деп Кыргызстандын тамактарын Кыргызстанды абдан жакшы көрөт. Өзүм да айтпай эле коеюн, өзүм Кыргызстан патриоткасында, Американын гражданкасы болсо да. Кыргызча жакшы сүйлөйт экен балаңыз. Ооба, ошо баламдын ошо кыргызчасында кыргызчаны унутуп калбасын деп, ошо жыл сайын же бир жыл мындай каникул чыкканда, школдон каникулга чыкканда, жайкы каникулда 3 ай сайын Кыргызстанга отправлять этип турдум да, чтоб кыргыздын тилин унутпасын деп. Абдан жакшы жардам берет. Бул жактан, потому что көп сүйлөйт англисче. Только на английском бул жактан. А Кыргызстанга барганда ошо кыргыздардын арасында кыргызча сүйлөп, кыргыздын тилин унутпай, колдонгондугу үчүн кыргыз тилин жакшы сүйлөп атат да. Экөөбүз үйдөн кыргызча сүйлөшөбүз. Менин сестренкам менен дагы, мен сиңдим менен дагы кыргызча сүйлөшөм. Эжем бар болчу, эжем менен дагы кыргызча сүйлөшчүбүз. Бул жакта айтат го, мен только американецтердин арасында жашайм, кыргыздар жок. Ошондуктан кыргыз тилин биз только өзүбүздүн үй-бүлөбүздүн ичибизден колдонобуз да. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер Батыш Вирджиниянын Чарлстаун шаарында жашап иштеп келе жаткан мекендешибиз Жаңыл Токторова эже менен болгон маекти көрдүңүздөр. Маекти мен Бурулай Бусурман алып бардым. Амандыкта көрүшөлү.